Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы паркын жаңылап, өз каражатына 100 жаңы жүк ташуучу вагон сатып алган. Маселен, буга чейин эски вагондор өлкө ичинде гана жүк ташый алса, жаңы вагондор бардык стандарттарга жооп бергендиктен эл аралык каттамдарга чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Булардын бирөөсүнүн салмагы 23 тонна 800 килограмм, ал эми жүк көтөрүмдүүлүгү болсо 70 тоннага чейин жетет. Аламүдүн станциясына келип токтогон ар бир вагон Абдухалил Исаковдун көзөмөлүнөн өтөт. Бул жолу балыкчыдан чирешип көмүр жүктөп келген жүк ташуучу вагондордун дөңгөлөктөрүн карап, тормоздук системаларын дыкат текшерүүдө. Техникалык тейлөө пунктунун кызматкеринин айтымында, ушул күнгө чейин жаңы алынган вагондордон кемчилик чыга элек. Муну чапканда биз ошо зугунан байкайбыз, мунун ичинде бир посторонний предмет барбы, жокпу. Мисалы үчүн мунун ичинде гайка менен катырылган, корончатый гайка менен ал бошоп кеткен болсо, мына темирге тийип турган болсо чапканда анын үнү башкача чыгат. А буга тийбей турса, сине үнү звонкирак болуп чыгат. Бул азыр эмет, эч нерсе дефект жок. Жок, жок. Дефект болгондо бул бошоп буга тийип турганда муну үн тупой үн чыкмак. Кыргыз темир жолу 100 вагонду Орусиянын Алтай вагон ишканасынан сатып алган. Алардын кызмат мөөнөтү 20 жылдан ашык деп белгиленген. Ал эми жакынкы 3 жылда аларды оңдоо зарылдык болбогондуктан вагондук паркты кармоого кете турган чыгым бир топ кыскарат. Учурда жаңы вагондор тынымсыз каттоодо. Биздин көп эле вагондор срок эмеси иштөө мөөнөтү бүтүп калган. Алар мисалы эмеге чыга албайт да, биздин Кыргызстандын территориясынан границадан өткөнгө эмеси жок да. Уруксаты жок, уже эмеси срок службасы бүтүп калган. А жаңы вагондор менен биздин жакшы жаңы мүмкүнчүлүктөр, мисалы жүктөгөн жүктөрүбүз Россия, Казакстанга жөнөтсөк болот өзүбүздүн вагондорубузда. Вагондор көмүр, темир, иштетилбеген жыгач, уурда жана башка материалдарды ташууга ылайыкташкан. Өлкө ичинен сырткары учурда алар Казакстан, Россия, Түркмөнстанга жүк жеткирүүдө. Жаңы вагондордун каттамга чыгышы темир жол аркылуу жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүүгө шарт түздү. Маселен, 2021 жылы көрсөткүч 7 миллион тонна болсо, өткөн жылы товар ташуу 9 миллион тоннадан ашкан. Суудан коркпогон, жамгыр, кардан коркпогон жүктөрдү ташыйт. Көмүр, темир, арматураларды ташыйбыз. Буга чейин башка бул жүктөр ташылчу, бирок башка өлкөлөрдүн вагондору менен ташычыбыз. 23-жылы ал көргөзгүчүбүз 9 миллиондон ашты. 9 миллион тонна жүк ташылды. Общий 9 миллион тонна жүк ташылды. Ушу жаңы вагондордун келиши да себеп болду ушунга көбөйгөнүнө. Жүк ташуучу жарым вагондор мамлекеттик ишкананы өнүктүрүүнүн стратегиялык планынын алкагында сатып алынды. Эске салсак, ишкананын вагондору өлкө эгемендик алгандан бери жаңыланган эмес. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.